Айылдаштар мынакей 10 000 штраф төлөнүп атат. Мына жерде мыйзамсыз Өзбекстандын жарандарын алып келип, патенти жок иштеткен экен. 10 000 штраф мамлекет салып туруп текшерилген. Бир эле адамга? Жок, бир адамдыкы. Ар бир адам 10 000 төлөйбү? Ар бир адам. Я Allah. Başkan neyse kim? Kança? 333. Меники баке? Alkaç bak. Болду. Алабыз. Az razı, 2 minut ala. Алабыз. Үйдүн ээсине 20 000 отдельный экен. Жок кини баба. Ана мыйзам. Азыр ошондо сиз бирөөнү эле иштеттиңиз, 10 000 төлөп атасызбы? Кыргызстанда качан чыгасыздар текшерүүгө? Бүгүн Жакында бизге да бар экен. Абайлаңыздар, ма. Үйдүн ээси 20 000 отдельный штраф. Ортончу, ошондо ортончу алабы? Ортончу төлөйбү ар бир адамга? Договорго байлык, а? Айтор. жок, андай эмес, туран асас. Өчү турман башкадан эме көрөсүз. Айтып коюңуз, мен мына жакты эле тартып атам, сиз тартпай атам. Сүйлөп айтып коюңуз, мыйзам, как оно есть, мыйзамдаган эле айтып коюңуз Кыргыз болду. Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексин эгер чет элдик жаранды мыйзамсыз тартып, аны иш менен, аны үй жай менен камсыз кылса, эч кандай документи жок. Кыргыз Республикасынын 93-берене менен тарткан жаранга 200 эсептик 20 000 сом айыппул салынат. Иштеген чет элдик мигрантка 10 000 сом айыппул салынат. Болду. Болду, э? Кыргызстандагы жакында текшерүү чыгат экен, абайлаңыздар, эскертүү катары жүктөп атам атайын.